Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Кылычсыз самурай. 16-кылымдагы Жапониянын легендарлуу жол башчысы Тойотоми Хидеёшинин лидерлик сырлары. Китами Масао, Тим Кларктын редакциясында. Кылычсыз самурай китебинде 16-кылымдагы Жапониянын легендарлуу тарыхый жол башчысы Тойотоми Хидеёшинин лидерлик сырлары айтылат. Китеп ишкерлер, жетекчилик кызматты аркалагандар, мамлекеттик кызматкерлер дегеле жалпы окурмандарга арналат. Өзүн өзгөртөм дегендер үчүн. Сөз башы. Хидеёши Жапон тарыхында эң көрүнүктүү жана өзгөчө лидер катары белгилүү. Ал 1536 жылы Нагояда кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Мындай карапайым үй бүлөдөн чыккандыгы анын кийинки укмуштуудай тагдырынан эч кандай деле кабар бере алмак эмес. Себеби Хидеёши кыска бойлуу, арык, түрү суук жана сабатсыз болгон. Анын делдейген кулактары, үңүрөйгөн көздөрү, ыркыйган тулку бою жана соолуп жаткан алмадай бырыш баскан кызыл жүзү аны кудум маймылга окшотуп, анын өмүрүнүн акырына чейин маймыл деген кайманаатка байланган. Хидеёши жарык дүйнөгө келген мезгил уруулар арасындагы ич ара араздашуу күчөп турган башаламан, согушкан аймактардын доорунда Сенгоку доору туш келип, ал убакта дыйкандар үчүн талаа жумуштарынан кутулуунун бирден бир айласы же аскерде, же чиркөөдө кызмат өтөө болгон. Ал эми бою 1,5 метр болгон 50 кг салмактагы бүкүр даллуу Хидеёшиге аскер тармагы ийгилик алып келери күмөн эле. Бирок ал бутуна турду, лидерликтин туу чокусуна метеор сымал көтөрүлдү. Жүздөгөн жылдарга созулган жарандык араздашуунун натыйжасында чачыраган элди чогулта алды. Кантип? Темирдей бекем эрки, устаранын мизиндей курч акылы, көктүгү жана адамдарды терең түшүнө билүүсү Хидеёшиге скептиктерди ишеничтүү кызматчыга, атаандарды ишеничтүү доско, ал эми душмандарды өнөктөштөргө айлантууга жардам берди. Согуш өнөрүндө эч кандай ийгиликти жарата албаган бул кылычсыз самурай өзүнүн каршылаштарынын тамаша көйлүгү, амал көйлүгү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөгү мыкты жөндөмү менен багындырды. Ал уруулар ичинде бузулгус мыйзамдар өкүм сүргөн иерархиялык тартиптеги коомдун гүлдөп турган доорунда куугунтукталгандардын баатыры Горацио Алгердин каармандары сымал былчыктан байлыкка умтулууга, кайрадан жаралууга жана бутуна турууга болгон үмүттүн символу боло алды. 1590 жылы Хидеёши өлкөнүн жогорку башкаруучусу болду. Ага император Го-Йодзей тарабынан ренкен титулу ыйгарылып, ал падышалык бийликке ээ болду. Ал эми императордук сот ага жоомарт министр маанисиндеги Тотойоми фамилиясын ыйгарды. Албетте, Хидеёши бийлигинин терс жактары да болгон. Бирок анын укмуштуудай жеңиштери аларды көлөкөдө калтырып, Хидеёшинин даңкын анын өмүрү бүткөндөн кийин да даңазалап келет. Анын жашоо таржымалы 1625 жылы жарык көргөн Тайкоки расмий биографиялык чыгармасында толук сүрөттөлүп жана көркөмдөлүп берилген. Бүгүн андан 400дөн ашуун жыл өтсө да, Хидеёшинин атын ар бир жапон мектеп окуучусу билет. Хидеёшини жана анын жеңиштерин көп сандаган биографиялык чыгармалар, романдар, пьесалар, кинотасмалар, жада калса видео оюндар даңазалап келет. Самурай лидерликтин үлгүсү катары. Бүгүнкү күндүн окурманы үчүн самурайды лидерликтин үлгүсү катары кароо балким күмөн жаратар. Андай болсо, кыңк этпестен баш ийдирүү принциптерине таянган антидемократиялык лидерлик стили менен феодализм доорундагы жапон жоопкерлери бүгүнкү күндүн ишкер адамы үчүн үлгү боло алат беле? Албетте, самурайлар өздөрүн башкаруу чеберчилигинде эмес, согуш майданында салгылашууда көрсөтө алышкан. Алардын иш алып баруу жана башкаруу жөндөмдөрү чектелүү болуп, көпчүлүк учурда соода келишимдерин түзүүдө
алдамчылыктын курмандыгы болушкан. Ал эми Хидеёши дал ушул себептерден улам биздин көңүлүбүздү бурат. Ал соода ишинде кымындай жөндөмү жок көпчүлүк самурайлардан өзүнүн соодагерлик шыгы, ойлоп тапкычтыгы менен айырмаланган. Хидеёши орой жана зөөкүр кесиптештерин катарында эгалитардык лидер, өзүнүн курч мүнөзү менен бутуна турган, жогорку деңгээлдеги социалдык топторду баш ийдире алган биринчи дыйкан болгон. Анын өзгөчө күчтүү уюштуруучулук өнөрү кылычты пайдалануудагы жөндөмсүздүгүн көлөкөдө калтырды. Ал бүгүнкү күндөгү Азия корпорациясынын феодалдык вариантындагы адамдарды тартуу, жалдоо, башкаруу, аларга акы төлөө жана аларды кызматынан жогорулатуу боюнча гений эле. Анын мындан 400 жыл мурунку лидерликке болгон мамилеси бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жоготпой келет. Хидеёши бизге лидер болуунун түпкү маңызы бул бүгүнкү күндө өтө сейрек колдонулган этикалык принцип. Айланадагы адамдардын ага кызмат өтөөсү эмес, тескерисинче анын аларга кызмат өтөй билүүсү экендигин үйрөтөт. Анын айтымында ыраазычылык бул чыныгы лидердин башкалар үчүн кызмат өтөөгө болгон каалоосун ойготуучу эң маанилүү сезим. Балким, силер дагы мен байкагандай, лидерликке болгон мындай принциптин бүгүнкү күндө кандай чоң резонансты жаратып аткандыгын жана ошол кездеги маймыл падышанын кээ бир жетишкендиктери менен 21 кылымга таандык эң курч деген саясий көйгөйлөрдүн ортосундагы таң каларлык параллелдерди байкайт чыгарсыздар. Хидеёши мындан 400 жыл ашуун мурун өзүнүн замандаш самурайларынан кандай айырмаланса, бүгүнкү күндүн көпчүлүк лидерлеринен да так ошондой айырмаланат. Ал эми Хидеёши катардагы самурайларга окшобогон болсо, анда самурайлар ким болгон жана алар кайсы топко социалдык катмарга кирген? Самурайлардын кыскача таржымалы. Самурайлардын тарыхы биздин замандын 7-кылымында бийликке келген Ямато уруусунан башталат. Ямато Жапониянын ошол кездеги эң таасирдүү уруусу болуп, аны башкаруучулар императордук династиянын негиздөөчүлөрүнөн болгон. Самурай сөзү алгач кызмат өтөөчү деген түшүнүктү билдирип, императордук сарайдын мүчөлөрүнүн коопсуздугуна жооптуу ак сөөк адамдарга байланыштуу болгон. Дал ушул кызмат өтөө моралдык принциби самурайлардын ак сөөктүгүнүн негизги социалдык да, руханий да өзөгүн түзгөн. Күн өткөн сайын борборлошкон башкаруу Ямато уруусунан кыйынчылыктарды жаратып, аскердик, административдик жана салык тармагындагы кээ бир милдеттерди аймактык башкарууларга айланган мурунку атаандаштарга өткөрүп берүүгө аргасыз кылган. Ямато уруусунун жана императордук сарайдын бийлигинин солгундашы аймактык башкаруучулардын бийлигинин күч алуусуна алып келген. Аймактык башкаруучулардын кээ бирлери бара-бара даймё, ири феодал макамына ээ болушуп, өздөрүнүн аймактарында бийликти борбордук өкмөттөн көз карандысыз жүргүзө башташат. 1185 жылы чыгыш аймактарынын башкаруучусу жана императордук үй бүлөнүн алыс тууганы болгон Минамото но Йоритома аттуу колбашчы өлкөдө биринчи аскердик диктатураны орнотот. Ошентип, Жапония 700 жылга созулган феодализм доорунан өтөт. 1185-1867 жылдар. Бирок 1185 жылы Минамото жетишкен саясий стабилдүүлүк көпкө созулбайт. Бийлик улам бир уруудан экинчи урууга өтүп олтуруп, 1467 жылы борборлошкон аскердик башкаруу кулайт. Жапония башаламандыкка дуушар болот. Ошентип каршылаштарына ачык кол салуу, саясий биримдикке келүү, уруулар ортосунда кыз алып беришүү, бири-биринин балдарын багып алуу аркылуу айтор ар кандай айла амал менен өздөрүнүн жеке мүлкүн коргоо жана жеңүү максатын көздөгөн жергиликтүү феодалдар ортосундагы араздашуу тарыхта кандуу мезгил катары белгилүү болгон согушкан аймактардын доору башталат. Бийликке ээ болуу максатын көздөгөн ошол мезгилдеги даймиолор өздөрүнүн бир туугандарын, жада калса ата-энелерин курмандыкка чалуудан баш тартышкан эмес. Жапония согушкан аймактардын дооруна кадам таштаган мезгилде самурайларды куралдуу мамлекеттик кызматкерлер же тынчтыкты сактоочу офицерлер же даярдалган жоокерлер деп, кыскасы кылыч көтөргөндөрдүн жана аны колдоно билгендердин баарын түшүнүшкөн.
согушкан аймактардын доорунда орун алган башаламандык феодалдык Жапониядагы бийликтин иерархиялык тартибин буза алган жок. Император жогорку бийликтин башында туруп, ага өлкөнүн ар бир жараны тизе бүгүп баш ийген. Ошентсе да императордун бийлиги дээрлик символикалык түрдө болуп, расмий чиндерди өзгөчө сёгун чинин ыйгаруу менен гана чектелген. Императордук сарай аймактык башкаруучулар тарабынан каржыланып, алардан толугу менен көз каранды болгон. Кыскасы, иш жүзүндө өлкөнү башкарууда император эч кандай ролду ойногон эмес. Социалдык тепкиштин императордон кийинки баскычтагы ак сөөктөр ханзадалар, хан бийкелер жана императордук тукумдун өкүлдөрү болушкан. Аларда өлкөнү башкаруудан четтетилип, мурас катары алган мүлктүн жана аймактык башкаруучулардын каржылоосунун эсебинен жашашкан. Ак сөөктөргө расмий түрдө баш ийгендерден болуп, сёгун эсептелгени менен иш жүзүндө ак сөөктөр менен императордун өзү сёгундун алдында күчсүз болушкан. Жогорку даражадагы кол башчы болуп эсептелген сёгун өлкөнү башкарууда күнүмдүк маанилүү административдик чечимдерди кабыл алуу менен президенттин же премьер-министрдин милдетин аткарган. Ал эми согушкан аймактардын доорунда орун алган башаламандык дал ушундай чыныгы бийликке ээ болгон сёгун болбогондугу менен түшүндүрүлөт. Жапониянын тарыхында жакшы белгилүү болгон бул мезгилге Хидеёшинин устаты Ода Нобунага өңдөнгөн атак даңкты сүйгөн аймактык башкаруучулардын эптеп Токиого жетип, императордун колунан сёгун макамын алуу жана өлкөнү бириктирүү максатындагы күрөш мүнөздүү болгон. Социалдык тепкиштин кийинки баскычында даймиолор турган. Даймиолордун кээ бирлери өзгөчө шыктуу келип, аймактык империяларды курууга жетишкен болсо, кээ бирлери борбордук өкмөттүн бийлигине баш ийбей өздөрүнүн көз карандысыз жеке аймактарын түзүүгө жетишкен. Мурдагы аймактык башкаруучулар болушкан. Алардын катарында өздөрүнөн төмөнүрөөк тургандардын бийлигинен колдонгон канкор вассалдар да болгон. Даймиолор өздөрүнүн жеринде чоң-чоң сарайларды, алардын айланасында шаарларды куруп, шаар тургундары жана дыйкандар төлөгөн салыктын эсебинен жашашкан. Коомдук катмардын кийинки баскычында даймиолордун түздөн түз кызматында болгон самурайлар турушкан. Алардын мыктылары өздөрүнүн төбөлдөрүнө берилип кызмат өтөшүп, бушидо жоокер тобунун болуунун тартиби же жоокердин жолу деген мааниде бушидо мыйзамын катуу сакташкан. Ал эми начар чыккандары көчө каракчыларынан деле айырмаланган эмес. Кийинки баскычта рониндер же башкача айтканда кожоюну жок эркин самурайлар турушкан. Алар же турмуштун кыйынчылыгынан жакырланган самурайлар тукумунан чыккандар, же төбөлдөрү согушка жеңилип, бийлиги менен байлыгын жоготкондугуна байланыштуу жумушсуз калган самурайлар болушкан. Эркин самурайлар атасынын атын фамилия алып жүрүү укугуна ээ социалдык катмардын эң төмөнкү өкүлдөрү болушкан. Мындай укук жөнөкөй кишилерге берилген эмес. Рониндерден кийинки шаардын тургундары кол өнөрчүлөр, соодагерлер жана калктын басымдуу көпчүлүгүн түзгөн жумушчу катмар, дыйкандар турушкан. Социалдык катмардын эч кандай макамга ээ болбогон бул өкүлдөрү төрөлгөндө берилген гана атты фамилиясыз алып жүрүшкөн жана салык төлөөгө милдеттендирилген жарандар жалгыз ушулар болушкан. Мындай курамдагы социалдык катмардын өкүлдөрүнүн арасынан орто кылымдагы Европанын кол башчыларынын же жапайы батыштын ковбойлорунун элестеткен самурайлар Жапон тарыхында өзгөчө орунду ээлеген. Ошентсе да Хидеёшинин өлүмү менен самурайлардын ролу да чоң өзгөрүштөргө дуушар болду. Өлкөдө тынчтык орноп, тажып алуу жоокерлерге болгон талап солгундайт. Самурайлар эми аскердик даярдыкка азыраак убакыт бөлүп, руханий өнүгүүгө, билим берүүгө жана искусствого көбүрөөк көңүл бура башташат. 1867 жылы коомдук жайларда кылыч көтөрүп жүрүүгө тыюу салынып, аскердик катмардын жоюлушу менен самурайлар Хидеёши мындан 3 кылым мурун эле болгон кылычсыз самурайларга айланышат. Ошентсе да Жапонияны экономикалык деңгээли боюнча Америка Кошмо Штаттарынан кийинки дүйнөдөгү эң кубаттуу өлкөгө айландырууда самурайлардан калган мурас Бушидо кодекси пайдалуу курал болуп бере алды. Жапония корпорациялары жетишкен ийгиликтери үчүн дал ошол тартиптин
берилгендиктин жана калыстыктын үлгүсү болгон салттуу жоокер өнөрүн алып жүрүүчүлөр самурайларга ал эми бүгүнкү күндөгү Жапониянын жарандык коому эгалитардык лидердин үлгүсү болгон Хидеёшиге милдеттүү. Текстке карата эскертүүлөр. Хидеёши өзүнөн кийин миңдеген каттарды жана документтерди калтырып кетсе да, бүгүнкү күндө окумуштуулар анын жашоосу тууралуу, мисалы, анын туулган жылы өңдөнгөн кээ бир жөнөкөй фактылардын үстүнөн талаш жүргүзүп келишет. Ошентсе да, анын Уильям Шекспирден бир чейрек кылым мурун төрөлгөндүгүн эске алганда, бул анча деле таң калаарлык эмес. Тарыхчылар ушул күнгө чейин анын кээ бир белгилүү эрдиктеринен шек санап, Хидеёши тарабынан түзүлгөн көп сандаган саясий биримдиктердин сырын чече албай келишет. Кантсе да, бул китептин кийинки беттеринде сүрөттөлгөн Хидеёшинин жашоосу жана анын эң негизги жетишкендиктери көпчүлүк кабыл алынган фактылар болуп саналат. Бул китепте Хидеёши тарабынан берилген лидерлик максимдердин тарыхый документтери жок экендигин окурмандардын түшүнүүсү зарыл. Алар чыныгы окуялардын, Хидеёши калтырган каттардын жана башка документтердин негизинде жазылган Тайкоки биографиялык повестинен алынган. Өмүрүнүн акыркы жылдарында Хидеёшинин текеберчиликке жол берип, менменсинип кеткендиги тууралуу ачык далилдер болсо да, кээ бир тарыхчылардын айтымында ал психикалык жактан жабыр тарткан. Туура келген жерде анын үнүнө санаа тартуунун, өкүнүчтүн түсүн берүүгө болгон элестетүү менен аракетимди жумшадым. Анын жашоосунан лидерликтин сабагын алуу үчүн мен ал маймыл падышанын өмүрүнүн акырында көп ойлонуп, өзүнүн жетишкен эбегейсиз зор ийгиликтери менен катар кетирген кемчиликтерине объективдүү баа берүү менен алган тажрыйбасын, акыл насаатын кийинки муунга берүүнү көздөгөнүн элестеттим. Менин мындай элестетүү эркиндигинен пайдалангандыгым үчүн окурмандарымдан кечирим сурайм. Котормого карата эскертүүлөр. Кылычсыз самурай жапон жазуучусу Китами Масаонун Тойотоми Хидеёши но Кеей Жуку китебинен которулду. Жапон тилдүү окурмандар китептин англис тилиндеги аталышынан байкагандай, анын жапон тилиндеги түпкү текстине бир аз өзгөртүүлөр төмөндөгү 3 маанилүү себептин негизинде киргизилди. Биринчиден, Китами Масаонун китебинде башкаруу жаатындагы Хидеёши чече алган ар кандай маселелер сүрөттөлөт. Бирок ал маселелердин көпчүлүгү жапон коомуна гана мүнөздүү болгон иш алып баруу тажрыйбаларына негизделип, окурмандардын басымдуу көпчүлүгүнө тааныш эмес. Ошондуктан мен бул китептин англис тилиндеги чыгарылышында баардык окурмандарга бирдей түшүнүктүү билдирген лидерлик темасына басым жасадым. Экинчиден, Китами Масаонун китебинде Хидеёши ким болгондугу жана анын окуяларга бай тагдыры тууралуу маалыматтар берилген эмес. Себеби ал маалыматтарды жапон эли жакшы билет. Ал эми Кылычсыз самурай китебинин жапон тилдүү эмес окурмандары биздин башкы каарманыбыз жана анын согушкан аймактар доорундагы жеңиштери менен анча тааныш эмес. Ошондуктан китепти мындай маалыматтар менен толуктоо аракетинде кошумча тарыхый документтерге, биографиялык жана илимий изилдөө иштерине кайрылдым. Үчүнчүдөн, мен Хидеёшини кылычсыз самурай деп атадым. Балким, Хидеёшинин кээ бир туура эмес иштерин эске алганда, ал мындай ысымга татыктуу эмес деп айткандар чыгаар. Ошентсе да, бул ысым Хидеёшинин чектелүү болгон согуш чеберчилигин, каршылаштарынын сүйлөшүү жолу менен багындырууга болгон аракетин жакшы сүрөттөйт деп ишенем. Андыктан бул китептеги кылычсыз самурай баардык эле тынчтыкты сүйүүчү самурайларга эмес, жалгыз гана Хидеёшиге таандык ысым экендигин эске алуу зарыл. Бул ысым Китами Масаонун китебинде кезикпейт жана анын жапон тилиндеги эквиваленти да жок. Тил жөнүндө кыскача айтып өтсөм, мен бул китептин англис тилиндеги чыгарылышы баардык окурмандар үчүн кызыктуу жана аларга дем бергидей таасирдүү болуусун кааладым. Бул мен үчүн жазуучу да, котормочу да катары оңой болгон жок. Кээ бир учурларда компромисске барууга да туура келди. Китепте жапон тилиндеги адам аттары жапон тилиндеги тартипте берилип, биринчи атасынын аты, экинчи өз аты. Кээ бир учурда окурмандардын эстеп калуусун жеңилдетүү максатында эки аттын бири гана, мисалы Хачисука Короку,
Шибата Кацуи Шибата деп берилди. Анысы деле Мицунари менен Масанори сыяктуу бири-бирине окшош аттарды бири-биринен айырмалоо окурмандар үчүн бир топ кыйынчылыктарды туудурмак. Ансыз деле Мицунари менен Масанори сыяктуу бири-бирине окшош аттарды бири-биринен айырмалоо окурмандар үчүн бир топ кыйынчылыктарды туудурмак. Ошондой эле текст өтө эле оор болуп кетпеш үчүн экинчи орундагы каармандар ысымсыз берилип, жада калса жапон тилдүү окурмандар билбеген 16-кылымга таандык архаикалык жер аттары азыраак колдонулду. Китептин башкы каарманынын аты бир топ кыйынчылыктарды туудурду. Себеби Хидеоши лидерлик жолунда бат көтөрүлүп, ага байланыштуу аты да улам-улам бир нече жолу өзгөргөн. Ал карьерасынын кайсы бир белгилүү мезгилинде кайсы ат алып жүргөндүгүн эстеп калуу жада калса жапон окурмандар үчүн да кыйын. Ошондуктан мен китепте анын төрөлгөндө берилген Хидеоши атын эле колдондум. Бул сыяктуу жана башка анча маанилүү эмес бир топ кыйынчылыктар болду. Бирок жалаң гана илимий фактлар менен чектелип жазылган китеп Жапония тарыхын сүйүүчү жапон окурмандарын эске албаганда жалпы окурмандар үчүн анча кызыктуу болбой калмак деп ойлойм. Ишимдин жыйынтыгы окурмандарды канааттандырат деп ишенем. Сөзүмдүн акырында өзүнүн китебин англис тилдүү окурмандарга тартуулап которууга уруксат берген Кимати Масао мырзага бул долбоорду башынан аягына чейин колдоп берген баалуу кеңештери үчүн агентим Марта Жуитке жана китепти редакциялоодогу өзүнүн лоялдуу жана натыйжалуу жардамы үчүн Джеймс Рейд Харрисонго чоң ыраазычылык билдирем. Тим Кларк, Токио, Жапония жана Портленд, Орегон, баш 10 айы 2006 жыл. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Биринчи бөлүм. Ыраазычылык, талыкпас эмгек, чечкиндүүлүк жана берилгендик. Демек, мага кызмат өтөгүң келет экен да. Кара көк тарткан асмандын бери жагында карарып сөлөкөтү көрүнгөн мүйүздүү туулгачан ат минген адам баткакты кече тизе бүгүп отура калган мага ылдыйдан шайтандын дал өзүндөй көрүндү. Мен анын жүзүн көрө албасам да, анын өкүмдүү чыккан үнүндө жана анын берген суроосунда эч кандай тамашанын жок экендигин сездим. Мен ага жооп берүү аракетинде сүйлөйүн дедим, бирок негедир тамагым кургап, суусаганымдан өлүп бара аткандай үнүм киргилденип чыкты. Бирок мен жооп беришим керек эле. Мен тагдырым жана мен ошол кезде оюма такыр келбеген жапон элинин тагдыры да бере турган жообумдан көз каранды эле. Башымды өйдө көтөрүп, ал шайтан өңгөндөнгөн сөлөкөттүн тулку боюн толугу менен көргөндө, анын мени тике караган көздөрү мага олжосун тырмагы менен илип кетүүгө даяр турган ителгини элестетти. Мен өзүмө келип, жооп берүүгө даяр болдум. Үнүм таза жана бир калыпта чыгып, ар бир сөзүмдү чечкиндүүлүк менен айтып жаттым. Ооба, так ошондой. Нобунага мырза, мен сизге кызмат өтөгүм келет дедим. Алубак жерди, элди бөлгөн тынымсыз кан төгүлөр күч алып, кылычтын мыйзамы бийлеген караңгылыктын, согуштун заманы эле. Мен болсо чөнтөгүндө сокур тыйыны жок, бактысын издеп, жалгыз жер кезген өспүрүм бала элем. Мен ошондой эле элди ээрчиткен лидер болууну каалачумун. Бирок менин ал каалоомдун менин канчалык алыс алып барарын билген эмес экенмин. Менин атым Таятоми Хидеоши. Бүгүн мен бийликтин эң жогорку баскычына жеткен биринчи дыйкан, Жапон элинин жогорку башкаруучусумун. Мен ошол кездеги мага замандаш болгон 200дөн ашуун даймионун ичинен туулгандан берилген укуктан эмес, талыкпас эмгектин негизинде жогорку даражага жеткен жалгыз феодалмын. Мен бул кудуреттүү элге башчы болуу жана 100 миңдеген самурайларды башкаруу үчүн жакырчылыктан өсүп чыктым. Андыктан мен жазып жаткан бул сөздөрүм башкаларга балким кандайдыр бир деңгээлде дем берип, жакшы лидер болууга шыктандырат деп ишенемин. Силердин араңарда ээрчиген жолоочулары барлар же лидерлик сапатын жаңы баштагандар же учурда башкаларды ээрчиген
бирок өздөрү лидер болууну каалагандар да бар. Силердин бүгүнкү жашоодогу ордуңарга карабай, кийинки беттерде берилген эскирбес сырлар жетекчилерге да, кызматчыларга да пайдалуу. Менин тентектигим аз келгенсип, ыркыйган арык денемде башым өзгөчө чоң, кулактарым болсо делдейген. Ал үчүн эл мага маймыл деген атты беришти. Боюм да кыска, түрүм суук. Адатта мен биринчи жолу көргөн кишилер менин кебетемди көрүп коркушат. Ушундай бирик даражада турган кишинин такыр баш жана эргежел болот деп элестетишпесе керек. Кээ бирлери менин Жапон тарыхындагы эң түрү суук лидер деп атап жүрүшөт. Макул, ошондой болсун. Эң түрү суук лидер катары белгилүү болсом да, жашоомдо мага берилип кызмат өтөгөн адамдар көп болду. Себеби мен да аларга берилип кызмат кылдым. Берилгендиктин сыры мына ушунда. Бул жөнүндө дагы толуктап кийинчерээк айтып берейин. Балким лидерликтин туу чокусуна жетүүдөгү менин ийгиликтүү жолум берилгендик, ыраазычылык, таалыкпас эмгек жана чечкиндүү иш-аракет өңдүү жөнөкөй принциптерге негизделгендиги силерди бир аз таңдандырар. Албетте, бир караганда өтө эле жөнөкөй көрүнгөн бул принциптердин сырдуулугуна ишенүү кыйын. Алардын чыныгы күчүн түшүнгөндөр саналуу гана. Ал эми жүздөгөн жылдар бою урматталып, сакталып келген Самурайлар кодексинин негизги өзөгүн дал ушул принциптер түзөрүн түшүнгөндөрдүн саны да аз. Самурайлар кодекси курал колдонуу менен гана чектелбейт. Анысы мага майдай жаккан. Себеби мен Жапон тарыхында эң начар жоокер болгондугум белгилүү. Бирок менин эң күчтүү куралым менин акылым болду. Ошондуктан мени кылычсыз самурай деп аташты. Лидерликтин туу чокусун багынтуу жолунда мен дайыма дал ушул принциптерге таянуу менен иш алып бардым. Алар мага абдан жардам берди. Лидерлик жолунда ошол кездеги мен алган сабактар бүгүнкү күндө да актуалдуу болсо, ал эми Самурайлар кодекси Жапон лидерлеринин эле эмес, дүйнө лидерлеринин талаптарына жооп берет. Мен Овари аймагында жайгашкан Накамура айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлдүм. Сокур тыйыны жок, эч кандай социалдык макамга ээ эмес, түрү суук маймылды элестеткен бала ошол мен. Маймыл бала Хидойоши. Атам бул дүйнөдөн эрте кетти. Ал эми өгөй атам менен мамилебиз келишпей көп уруштук. Туруктуу бир жерде иштей албай жумушту көп котордум. Эч кандай билимим болбогондуктан ак сөөктөргө мүнөздүү артыкчылыктардан колдоно алган да жокмун. Бирок мен мендеги болгон мүмкүнчүлүктү пайдаландым. Ал мүмкүнчүлүк менин жакырчылыгым болду. Ооба, себеби жакырчылык мага адамдардын жашоо үчүн күрөшүүнүн маанисин түшүнүүгө жардам берди. Ошол кездеги кандуу согушка катышкан жоокерлердин 95%-ын коомдун эң төмөнкү катмарын түзгөн адамдар болгон. Мен бул кишилердин ички сезимдерин абдан жакшы түшүнөм. Себеби мен да бир кездерде алардын катарында болчумун. Бул мага алардын ишенимине жана сыймыгына ээ болууга жардам берди. Алар мен үчүн баардыгына даяр болчу. Бул жагынан ошол кездеги башка бир да жетекчи мени менен таймаша албайт. Тамак менен кийимге эч качан муктаж болбогон адам аларга муктаж болгондорду түшүнө алат беле? Менин эң чоң кемчилигим, башкача айтканда, ошол кезде мен эсептеген кемчилик менин кыска боюм жана арык денем эле. Жигит катары мен да самурай болууну абдан кааладым, бирок мага күч да, шамдагайлык да жетишкен жок. Согушкан аймактардын доорунда ар бир аймактык башкаруучу бийлигин өзүнүн жеке армиясына гана таянуу менен жүргүзгөн. Алар жоокерлерди дыйкандардын арасынан тандап алышкан. Ал эми дене түзүлүшү жагынан эч кандай деле артыкчылыкка ээ болбогон мага окшогондорго башкалардын катарында абдан кыйын болгон. Мен эч качан кылычты чебердик менен колдоно алган эмесмин. Бир жүдөгөн ронин деле көчөдөгү жөнөкөй кармаштан менин башымды кыя чаап таштамак. Ошондо мен эгерде башымдан айрылгым келбесе, денемди эмес, акылымды өстүрүүм керек экендигин түшүндүм. Ошентип мен куралга эмес, акылга таянган самурай болдум. Кылычтын ордуна стратегияны, а найзанын ордуна логистиканы тандадым. Лидерликтеги менин мындай ыкмам бардык атаандаштарды жеңүүгө жардам берди. Миңдеген самурайлар мени ээрчишти. Кедей болобу, ак сөөгү болобу,
бардыгы мен үчүн өз жандарын курмандыкка чалышты. Мен аларга чексиз ыраазымын. Ал эми ыраазычылык бул лидерликтин түпкү маңызы экендигин кийинчерээк түшүнөсүңөр деп ойлойм. Лидер ыраазы болгонду билиш керек. Мен тагдырымдын баяны өтө жөнөкөй. Мен жакыр, сабатсыз, тексиз болгонум аз келгенсип, боюм кыска жана түрүм суук эле. Бирок мен бул кемчиликтеримдин менин кийинки тагдырымдын чечүүсүнө жол бергим келген жок. Себеби менде өзгөчө сейрек жашоого болгон күчтүү каалоо бар эле. Жөнөкөй дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүү маңдайыма жазылган болсо да, мен лидер болууну кааладым. Максатыма жетүүдө мага мүнөздүү болгон кемчиликтердин тоскоол болуусуна жол бербегенге бел байладым. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө мен өзүмдүн башкалар жөнүндө ойлогондон жогору экенимди сездим. Атам алгаш дыйканчылык менен алектенип, кийин Ода армиясында жоокер болуп жүрүп, бутун кокустатып чолок болгон. Энем эпте оокат кылуунун аракетинде башка бир дыйкандын колунда иштеди. 7 жашымда атам көз жумду. Энем болсо Ода армиясынын мурунку жоокери болгон Чикуами аттуу дыйканга турмушка чыкты. Энем жаштайынан турмуштун ар кандай оор сыноолорун көрүп чоңойгон жан эле. Мен ага жакын болдум. Кичинекей бала болсом да, аны кыйналып жүргөнүн сезчүмүн жана жардам бергим келчү. Ошентип, энемдин жүгүн жеңилдетүү максаты менин тагдырымды өзгөрттү. Бирок ага чейин энемди көп кыйнадым. Мен абдан тентек бала элем. Мектепти жек көрчүмүн. Андан көрө таш ыргытып, согуш ойногон мага көбүрөөк рахат алып келчү. Энем болсо мени көзөмөлдөй албай көп ара тартты. Ошондуктан билим алса бир аз тартипке келер деген үмүт менен мени буддисттердин чиркөөсүнө тапшырган. Бирок мен мугалимдерди да укпай, эртеден кечке эшикте же бамбуктан жасалган найза менен көчө мышыктарын кубалап, же жыгаштан жасалган кылычты алып көпөлөктөр менен чабышып күн кечирер элем. Акыры кечилдер да менден баш тартышты. Алар Хидеёшиге Будданын өзү да чыдай албай калды деп айтышты. Ошентип мен кайрадан үйгө келдим. Үйдө болсо чөп жаап, балык кармап, энеме бир аз жардам бермиш болуп жүрдүм. Ошентсе да ачка калган күндөрүбүз көп болду. Баарынан жаманы, өгөй атам менен тил табыша албай, ал мени чыбык менен жазалаганды адатка айландырып алды. Бир күнү апам аны көтөрө албай, Хидеёши, сен эми мектепке да бара албайсың. Себеби кечилдер сени кайра кабыл албайт. Ошондуктан мен сага соода ишин үйрөтсүн деп кошуна айылдан бир үй бүлө менен сүйлөшүп койдум деди. Уккан кулагыма ишене албай турдум. Мен энемди мен ишенген жалгыз тарапташым деп билчүмүн. Кантип ушундайга бардыңыз деп энемден сурадым. Ал мени угуп, менин кучагына бек кысты. Көзүнөн аккан жаш жүзүнөн ылдый куюлду. Эгер сен өгөй атаң менен урушканыңды токтотпосоң, кийин ал жакшылык менен бүтпөстүгүнөн корком. Бир күнү ал токтоно албай сени катуу сабап койсочу, мен мындайды көтөрө албайм. Кудайдын атынан суранайын, бул үйдөн кет. Албетте мен сени абдан сагынам. Бирок сен бул үйдөн кетишиң керек. Жок, мен кетким келбейт. Мен сизди жакшы көрөм эне деп ойладым. Мени жакшылап ук, Хидеёши. Бул дүйнөдө жериң жана акчаң болбосо жашай албайсың. Мен кайрадан турмушка чыгууну каалаган деле эмесмин. Бирок эптеп жан багуу үчүн ушундай жолго барууга туура келди. Эми сен да өз жолуңду танда. Өзүң үчүн да, биз үчүн да, деди энем ыйлап. Мага буга чейин да бир нече жолу энемдин окуу деген өтүнүчү менен үйдү таштап кетүүгө туура келген. Мындай көрүнүш бир нече жолу кайталанса да, алардын жыйынтыгы бир болду. Энем мени билим алып, туруктуу иш тапса деп ойлоду. Мен болсо бир үй бүлөдөн бир ишти үйрөнүп аягына чыкпай, экинчи үй бүлөгө көчүп, ал жерден бир нече ай өтпөй айдалып кайрадан үйгө келип, энем менен тил угуп жүрдүм. Энемди көп ыйлаттым. Анын айткан кеп кеңештерин кулагымдын сыртында калтырып, бир да жумушта туруктуу иштебей, кыялымда самурайдын кызматчысы гана болууну эңсеп жүрө бердим. Бир күнү чечим кабыл алдым. Эне мен үйдөн кетүүнү чечтим. Өз жолумду табайын. Эми мен атак даңкка жетмейинче үйгө келбейм дедим. Мен ошол кезде 15 жашта эле болсом да, көзүмдөгү чечкиндүүлүктү байкаган энем мени токтотуу пайдасыз экендигин билди. Көзүнө жаш алып узатып жатып, энем колума бир салмактуу баштыкчаны кырматты. Анын ичинде 1 жылга жетерлик күрүч келгендей жестыйым бар экен. Мага окшогон жаш бала жалгыз жер кезип,
кандай кыйынчылыктарга туш болоорун энем билип турду. Балким кайрадан көрүшпөй калабызбы деп да курксо керек. Энем ал тыйындарды мага мурас катары сактап жүргөн экен. Бул ошол кездеги иштеген жумушу бар дыйкандар үчүн да чоң байлык болчу. Энем байкуш бул акчаны кантип таап чогултту болду экен. Ошондо энем менин канчалык жакшы көрөрүн, мен үчүн кандай гана курмандыктарга бараарын түшүндүм. Өмүрүмдө биринчи жолу чыныгы ыраазычылыкты сездим. Ал күнү Накамурадан мен билген жалгыз айылдан чыккан баткак жол менен кетип бара жатып, энемдин жашоосун жеңилдетүү чечимин кабыл алдым. Мен сөзсүз бутума туруп, энемди талаа жумуштарынан куткарам. Ал кыялымда көрбөгөндөй ыңгайлуу шарттагы жашоону тартуулайм деп өзүмө убада бердим. Мендеги ыраазычылык сезими өзүмдү оңдоого жана башкаларга жардам берүүгө болгон күчтүү каалоону ойготту. Көпчүлүк ойлогондой лидерликтин маңызы башкалардын кызматын көрүүдө эмес, тескерисинче башкаларга кызмат өтөөдө. Башкаларга дем берип, алардын өзүнүн артынан ээрчиткиси келген киши биринчи кезекте ыраазычылык сырын билүүсү зарыл. Лидер ыраазы болгонду билиш керек. Лидер башкалардан көбүрөөк иштеш керек. Жумуш издөө максатында бала кезим өткөн үйдү таштап кетүү мени жаңы жашоомдун башталышы болчу. Менин биринчи барган жерим Киосу болду. Ал жерден акчамдын көбүн кийим тигүүчү ийне сатып алууга жумшадым. Ийне кымбат болгону менен бир баштык тыйынга караганда көтөрүп жүрүү жеңил экен. Себеби ошол кезде эл арасында пактага болгон талап жогору эле. Ал кийим тигүүгө эле эмес, аскердик керектөөлөргө да жумшалчу. Мен сатып алган ийнелеримди айылдагы тигүүчүлөргө жана самурайлардын үй бүлөлөрүнө сатууну чечтим. Мага окшоп жер кезген сатуучуга өзгөчө мындай ишти биринчи өздөштүрүп бараткан 15 жашар балага жашоо кыйын болду. Ийне сатып алгандан калган акчам бат эле түгөнүп, ар кандай жумуштарда тазалоочу, жыйноочу, ташуучу иши кылып, эптеп кара курсагымды тойгозуу максатында кандай гана жумуш болбосун иштей баштадым. Күндөп акча кылып, көчөдө уктаган, жада калса кайыр сураган күндөрүм да болду. Акырында акчасы аз жана убактылуу болсо да ар кандай жумуштар табылып жатты. Кандай гана жумуштарда иштебедим. Жыгач уста, темир уста, челекчи, балыкчы, чөп чабуучу, от жагуунун жардамчысы, май сатуучу, бычак курчутуучу, кыскасы мен иштеген жумуш калган жок. Соода иши боюнча кардарлардын жана жумуш берүүчүлөрдүн каалоосун жана оюн окуу, элдин маанайын билүү боюнча мыкты адис болдум. Марттык менен сараңдыктын, ыраазычылык менен жүзү каралыктын, кеңпейилдик менен арамзалыктын күбөсү болдум. Адамдар ортосундагы мындай социалдык жана соода мамилелерине байкоо жүргүзүү менен мен адамдардын мүнөзүнө баа бергенди үйрөндүм. Акырындап адамдардын ички дүйнөсүн терең түшүнө баштадым. Байы болобу, кедейи болобу, социалдык катмардын баардык тепкичиндеги адамдардын оюн укканды, окуганды жана алардын ишенимине киргенди үйрөндүм. Ошентсе да менин кыялым мындай жалданма жумуштун чебери эмес, самурай болуу эле. Бул максатта мен Имагауа уруусу отурукташкан Сунупу шаарына жол тарттым. Имагауа уруусу ошол кезде Тынч океанды жээктей жайгашкан 3 аймакты башкарган абройлуу самурайлар тукуму болгон. Белгиленген жерге жетүү үчүн Жапониянын түндүгү менен түштүгүн бириктирген Чыгыш деңиз жолу менен жумаалап жөө жол жүрдүм. Жолду карай Имагауадан кантип кызматка алуусун сурайм. Ошол тууралуу ойлонуп келдим. Бир күнү көпүрөдө эс алып отурсам, Мацушита тукумунун Наганори деген вассалы ат минип жанымдан өтүп калды. Кийин ал мени биринчи көргөндө бул маймылга окшогон адамбы же адамга окшогон маймылбы деп ойлогонун айтып берген. Бала, сен кайдан болосуң деп сурады Наганори өөдөдөн төмөн карап. Owari аймагындагы Накамура айылынан болом. Самурайдын колунан жумуш издеп чыгыш тарапка бара жаткам деп жооп бердим. Сага окшогон илмийген кодону жумушка алчу бирөө бар бекен деп Наганори каткырып күлдү. Өзүңүздүн деле кебетеңиз мырзага окшобой турат. Менин кебетем сизге эле жакпай турса, ал башкаларга да жакпайт деп айтууга болбойт да. Ал менин мындай күтүүсүз жообума табасы кана каткырып күлүп, улам бир нерсени сурай берди. Ошентип мен абройлуу самурай тукумунун өкүлү болгон Наганоринин көңүлүнө татыдым. Наганори мени
Мацушита сарайына алып барып, башка вассалдарга өзгөчө бала деп тааныштырды. Мени алардын мага ыргыткан жаңгактары менен курмаларынын сугалактанып кемиргенин баарын күлдүрдү. Аларда мени маймыл деп атай башташты. Көп өтпөй сарайдагылардын баарына таанымал болдум. Кардым жарылганча 2 маал тамак ичип жыргап калдым. Ошентип Мацушита уруусу менен менин жаңы турмушум башталды. Мацушиталар башында белгилүү генерал жана искусство сүйүүчүсү Йошимото турган Имагаоа уруусунун карамагындагы вассалдар болгон. Сарайдагы менин биринчи кызматым бут кийим ташуучу болду. Бут кийим ташуучунун милдети эртеден кечке мырзасын артында ээрчип, бут кийимин чечип, кийдиргенден сырткары майда чүйдө тапшырмаларды аткаруу эле. Кийинки кызматым үй кызматчысы болду. Үй бүлө мүчөлөрүнүн кийим чечүүчү жайына көз салып, аларды кийинтип, чечимгенге жардам бердим. Акыры мен кампа жетекчи болуп көтөрүлдүм. Өз милдетимди так аткарган үчүн мени баалуу кызматчы деп билишти. Мацушита мырза болсо мага Накамура деп мен төрөлүп өскөн жердин атын ыйгарды. Ал менин биринчи фамилиям эле. Мен кампа жетекчиси болгонума абдан сыймыктанчумун. Кампанын сактыгы мен үчүн эң башкы милдет эле. Ал үчүн ит да багып алгам. Мага чейин кампадан буюмдар жоголгон учурлар көп болгон экен. Мен келерим менен жоголуулар токтоду. Мен бул жумушумду дегеле буга чейинки бардык жумуштарымды сүйүп иштедим. Себеби мага берилген ар бир жаңы тапшырма, алар канчалык жөнөкөй болсо да, ийгилик тепкичиндеги өйдө карай бир кадам менен барабар эле. Ал эми келишимдүү келбетим болбогондон кийин мен жумушка болгон берилгендигим менен гана башкалардан айырмалана алмакмын. Ошентсе да, сырттан келген адамдын кызматтан тез көтөрүлүшү ич күйдүлүктү жаратпай койбойт экен. Бир күнү ичитар бир кызматчы мен кайтарган кампадан буюм жоголду деп мага жалган жалаа жапты. Башкалары да ага кошулуп, дагы башка күнөөлөрдү коюшту. Акыры Наганори мен эч кандай күнөөм жок болгону менен Мацушита сарайында пикир келишпестикти жараткандыгымды билдирди. Ал мага жан тартканы менен мага тишин кайрап калган сарайдын башка кызматчыларын кетире алган жок. Ал мени кетүүгө аргасыз болду. Мен өзүмдү күнөөлүү эмес экенимди айтып, ага каршы болгонумда Наганоринин ачуусу келип, мени каяша айттың деп урушту. Мен ыйлап жибердим. Ошол замат Мацушиталар сарайынан чыгып кеттим. Мен анда 18 жашта элем. Жумуштан чыгып калуу мен үчүн чоң сокку болду. Бирок мен өзүмө бат эле келдим. Менде мени турган турпатымда баалай турган кимдир бирөө сөзсүз табылат деген чоң ишеним бар эле. Мен турмуштан алган тажрыйбамды жакшы же жаман деп бөлүп кароодон пайда чыкпасын түшүнө баштадым. Андан көрө алардан сабак алууну пайда көрдүм. Кийин ийгиликке жетишип, андан бир топ жыл өткөндөн кийин бала кезимде мага жардам бергендерди эстеп, алардын жакшылыктарын кантип кайтарып берем деп ойлондум. Мен кызматка алып, кийин кызматтан бошотууга аргасыз болгон Мацушита вассалы Наганорини издедим. Бала кезимде мага кылган жакшылыгы үчүн ага жеке ыраазычылыгымды билдиргим келди. Тилекке каршы Наганорини таба алган жокмун. Анын ордуна уулу Юкицунга жер үлүшүн берип, кийин аны жетекчилик кызматка көтөрдүм. Колумдан келишинче жакшылык менен жооп берүүгө аракет кылдым. Колунда жок адам колунда бар адамды талыкпас эмгек менен гана жеңе алат. Талыкпас эмгек сыры мына ушунда. Лидер башкалардан көбүрөөк иштеши керек. Кыйын учурларда чечкиндүү болгула. Мацушиталар сарайындагы кызматымдан ажырагандан кийин мындан 3 жыл мурун ошол көпүрөдөн жолуккандай туш келди, бирөөнө иштей бербей, кимге иштөөнү өзүм тандоону чечтим. Бирок кимге иштейм? Өзүм туулуп өскөн Увариде Ода Нобунага деген бир жаш аскер башы бар эле. Анын атасы Нобухиденин колунда бир кезде менин атам да кызмат кылган. Нобунаганын согуш талаасындагы тайманбастыгы үчүн вассалдар аны согуш чагылганы деп атап алышкан. Анын коомдогу аброюн жана өзүмдүн жеке байкоолорумду эске алуу менен мен Нобунага мага ылайык иш берүүчү гана эмес, мыкты устат да болуп берет деген чечимге келдим. Нобунаганы жаңы устат катары тандаган соң,
анын көңүлүн өзүмө кантип бурдурам деген суроо жаралды. Каалоом канчалык күчтүү болуп, шыктанып турганым менен мактана турган же макамым, же тегим, же жоокер катары аброюм, эч кандай артыкчылыгым жок. Мен жакшы билгеним бир гана соода иши. Башыман кечирген күнүмдүк соода иштери менен буюмдар менен кызмат көрсөтүүчүлөрдүн чыныгы базар баасын айырып билүүгө үйрөткөн. Ал эми мен байкоомдо өздөрүн мындай иштен оолак сезген самурайлар көпчүлүк учурда соодагерлердин курмандыгы болушчу. Жакырчылык мага ар бир тыйынды үнөмдөгөндү үйрөттү. Ушул билгеним менен Нобунага мырзаны таң калтыра алсам кана. Мен ага түз барып кызматка алуусун өтүнүүнү чечтим. Ал чечкиндүүлүктү жана адамды тегин эмес аткаруучулук жөндөмүнө карата баалаган киши экендигин сездим. Кийин ал туура болуп чыкты. Планымды ишке ашыруу максатында Ода уруусунун сарайында иштеген бирөө менен таанышып, Нобунага мырза кайсы күнү кайда барарын так айтып берүүсүн үчүн чөнтөгүмдөгү акыркы 100 жез тыйынды бердим. Бул менин жашоомдогу эң маанилүү салым болчу. 1554 жыл. Жаз мезгилинин бир кечи. Мен Оваринин четинде ага чектеш Мино аймагына жакын жерде жайгашкан бир ак сөөк үй бүлөнүн короосун курчаган чоң дарбазанын жанындагы бадалда Нобунаганын келүүсүн күтүп жашынып жаттым. Бул менин жаш аскер башынын бул үйдүн алдында 3-чү жолу күтүшүм. Биринчи жолу мен аны утурлай жолго чыкканда ал аты менен бат эле өтүп кеткен. Экинчи жолу мен аны артынан кыйкырып чакырганда капыстан күн күркүрөп үнүмдү угузбай салган. Анда мен шөмтүрөп жаанда калгам. Бул жолу ийгилик мен тарапта болду. Нобунага мырза дарбазаны утурлай атын акырын бастырып келе жатканда мен анын алдынан чыга калып, чекем жерге тигиче башым тийип чөгөлөп отура калдым. Нобунага мырза, менин кызматым сизге болсун деп кыйкырып жибердим. Ат үстүнөн ал мен тарапты сүрдүү карап, демек мага кызмат өтөгүң келет экен да, деп сурады. Так ошондой, Нобунага мырза, мен сизге кызмат өтөгүм келет, дедим мен. Бул кичинекей маймыл өзүн менин керегиме жарайым деп ойлойт го, деп өзүнчө сүйлөндү. Бул суроо эмес эле. Бирок мен ага баары бир жооп берүүнү чечтим. Оба мырза, мен сиздин керегиңизге жарап калышым мүмкүн деп ишеничтүү жооп бердим. Ал боюн көтөрүп, макул, ошондой болсун дейли, деди. Жанындагылар да уксун деген үнөктөм чыгарып. Мындайлардын бирин кызматка алуу мага канча турат деп ойлойсуңар, дедим. Нобунага өзүнүн бул суроосуна кимдир бирөөнүн даап жооп берерин деле күткөн жок. Ал өзүн андан ары сөзүн улантты. Бир киши бир жылда 135,5 килограмм күрүч жесе, ага мисо, туз, жашылча, нокот, 10 күн сайын балык же илбейсин эти, тамакты даярдоо жана ташууга кеткен чыгымдарды кошкондо, күрүчтүн наркы менен эсептегенде дагы 114 килограмм күрүч. Ага 2 даана кийим. Ичимдикке жана башка майда чыгымдарга кошулганда, бу окшогон маймыл менин 249,5 килограмм күрүчүмдү жейт экен да. Бизди тегеректеп турган аскерлер үн катпай жер карап туруп калышты. Аларга тааныш болуп калган бул жеме аралаш насаат Нобунаганын маанайынын жоктугу экенинин далили эле. Буга сенин оюң кандай, маймыл? Сенин кызматың ушул чыгымдардын баардыгын жабат деп ойлойсуңбу? Деди Нобунага мазактаган үнү менен мага кайрылып. Олку-солку болбой дару, оба мырзам, деп жооп бере салдым. Менин кызматым кеткен чыгымды 2 эсе, жок 3 эсе актайт. Кантип, деп кыйкырды ал тизгинин тартып. Үнөмдөө аркылуу, мырзам, үнөмдөө аркылуу, деп сабырдуу жана ишенимдүү жооп бердим. Ошол күндөн тартып мен Нобунаганын кызматына расмий кириштим. Алгаш жөнөкөй кызматчы болгонум менен ал орунда көпкө кармалган жокмун. Бир чечкиндүү кадам мен тагдырымды бүтүндөй өзгөрттү. Ал силердикин да өзгөртө алат. Мындан 20 жыл мурун колдон чыгарып жиберген мүмкүнчүлүгүн эстеп, өкүнүп отурган адамдын кебетесин кийбей, силер да келген мүмкүнчүлүктүн өз учурунда кош колдоп тосуп алгыла. Ийгилик, чечкиндүүлүктү, тайманбастыкты сүйөт. Ал эми лидер чечкиндүүлүк сырын колдоно билүүсү керек. Кыйын учурларда чечкиндүү болгула. Лидериңерге берилгендик менен кызмат өтөгүлө. Ода уруусуна кызмат өтөө менин
лидер катары калыптануу жолундагы маанилүү бурулуш болду. Нобунага менин аскердик эмес иштердеги өзгөчө шыгымды баалады. Ал мени ийгиликке жетүүмө шарт түзүп берди. Мен анын кандай тапшырма бербесин баарын аткарган сыйкырдуу таякчасы болдум. Бул кызматка алгаш жаңы келгенде аз уктап уйкум канбай да жүрдү. Кызматчы катары кожоюн кайсы маалда чакырбасын кашында болушум керек. Мен ал кайсыл маалда күндүзүбү же кечиндеби куш салууну же ат менен сейилдегенди каалабасын анын алдын ала билип баардыгын даярдап коюшум керек эле. Анын үстүнө ал бир эмес бир нече ат кармачу. Кайсы күнү кайсы атты минерин да күн мурунтан билип ээрин токуп коюу менин милдетим болгон. Башкасын айтпай эле коеюн, чынын айтсам, Нобунаганын өзүнүн мүнөзү жапайы атты элестетчү. Мага берилген тапшырмалар кыйын болгону менен ага татыктуу болчу. Мен өзүмдү Нобунагага кызмат өтөө менен эле чектеген жокмун. Нобунагага кызмат өтөө мага Ода уруусунун жана башка уруулардын абройлуу өкүлдөрүнө байкоо жүргүзүүгө жакшы шарт түзүп берди. Уруулардын өз ара саясат тууралуу талкууларын угуу жана согушкан аймактардын доорунда жат көрүнүш болуп калган ар кандай чагымчыл иштерге күбө болуу мага абдан жакчу. Эң башкысы, менин талыкпас эмгегим лидердин ишенимине кирүүгө жардам берди. Менин эң негизги эрежем дайыма башкалардан 3 эсе көп иштөө болду. Башкалар сыяктуу эле Нобунага мени маймыл деп чакырчу. Кийин жашым өтүп калганда ал мени чачы жок келемиш деп да атап жүрдү. Мен сырткы келбетимден абдан уялчумун, бирок лидерлер кемчиликти артыкчылыкка айландыра билгенди үйрөнүшү керек. Бир күнү Нобунага мырза менен куш салууга чыгып калдык. Куш колдон чыгып, бийик бактын башына учуп барып, боосуна чалынып чыга албай калды. "Маймыл, кушту бошот!" деп кыйкырды Нобунага. Мен эч качан өзүмдөн жогору тургандардын өтүнүчүн эки кылган эмесмин. Кандай гана тапшырма болбосун, кубанып аткаруучумун. Мен бул үчүн сыймыктанам. "Макул мырзам" деп шимпанзеге окшоп бактын жанынан эпсиз басып бардым. Мен кичинекей маймыл, кандай гана тапшырма болбосун аны бат эле аткарып салам, деп өөдө карай тырбалаңдап чыга баштадым. Карап тургандардын баардыгы каткырып күлүп жатып калышты. Тамашаны билүү жана берилип кызмат кылуу лидер болом дегендер үчүн абдан маанилүү сапаттар. Бир жолу кыштын кырандай суук күнүндө Нобунаганы анын бут кийимин кармап эшигин алдында күтүп туруп калдым. Мен өзүм тоңуп турсам да, анын бут кийимин жылуу турсун деп көкүрөгүмө бекем кысып турдум. Эшиктен чыга келген Нобунага мырза менин мындай берилгендигимди көрүп абдан ичи жылыды. Көп өтпөй мен кызматымдан көтөрүлдүм. Силер башкаларга берилгендик менен кызмат өтөсүңөр, алар да силерге берилгендик менен кызмат өтөйт. Өздөрүн башкаларга арнай билгендер гана лидер болууга татыктуу. Элди ээрчитүүнү каалаган адам берилип кызмат өтөө сырын билүүсү керек. Өзүңөрдү лидериңерге арнагыла. Жетекчилер, кол алдында иштегендер жана самурай. Кээ бир кишилер ыраазычылык, талыкпас эмгек, чечкиндүүлүк жана берилгендикти көңүлгө арзыбаган өтө эле жөнөкөй түшүнүктөр катары кабыл алар. Ошончо да айланаңарга көз чаптырып көргүлөчү. Байкасаңар, ыраазы болгонду билбегендер бактысыз адамдар. Ийгиликке жетишкен адамдар талыкпай эмгектенгендер. Ал эми ийгилик билсеңер чечкиндүүлүктү коштойт. Ата-энеге, балдарга, жетекчилерге, кол алдында иштегендерге болгон берилгендик 3 эсе кайрымдуу болот. Балким, бул жөнөкөй түшүнүктөр лидерлерге эмес, жолдоочуларга гана тиешелүү деп ойлогондор да болор. Бирок лидер болуп, элди артынан ээрчитем дегендер биринчи кезекте башкаларга кызмат өтөөнү билгени оң. Бул принцип жетекчилерге да, алардын кол алдында иштегендерге да тиешелүү. Ыраазычылык, берилгендик, талыкпас эмгек жана чечкиндүүлүк 4 жөнөкөй сөз. Самурайдын жан дүйнөсү, лидерликтин түпкү маани маңызы дал ушул 4 сөз, 4 принциптен турат. Ал эми аларды колдоно билген адам мен жеткен ийгиликке жете алат.